Сооротуучу Кудай. 15 январь. Адам чектелүү. Чектелген акылы менен ал чексиз Кудайды аягына чейин эч качан таанып биле албайт. Ыйык жазууда Кудай өзүн ар кандай жолдор менен ачып берген. Байыркы келишимдин убагында Кудай өзүнүн адамзатка күнөөгө болгон мамилесин Ысрайыл эли аркылуу көрсөтүп келген. Кээде ал тандалган элин жазалаган, кээде аларды көтөрүп, мүмкүн эместей сезилген жерден да куткарып чыгарып кеткен. Кээде табигый мыйзамдарды да алар үчүн өзгөртүп кое алган. Кудайды сүйгөн адам дагы өзүнүн чектелүү экенине карабай, Кудайдын артынан эч нерсеге карабай барганга даяр. Буга Ыбрайым бизге мисал болуп бере алат. Элин, жерин таштап, Кудай бар деген жерге кеткени баарыбыздын эсибизде болуш керек. Анткени ал үчүн кандай жерге барам деген суроодон мурун ким мени чакырып жатат деген суроо маанилүүрөөк болгон. Кудай мени чакырып жатса, демек баары жайында. Ал кам көрөт. Бизди Теңир чакырып алды. Жолубузда көптөгөн кыйынчылыктар кезигип жатат. Бирок бизди ким чакырып алганын эч унутпасак экен. Көп нерсени түшүнө албасак да, эң негизгиси ал түшүнөт. Ага баарын тапшыра алабыз. Жашоо жолдорунда Кудайды көбүрөөк таанып биле алабыз.